Assalamu alaikum. Туғандар, бүгін біз Игілік Академиясының игілікті қачырып атқан біздің адаттарымыздың 5-ші сабағында жолығышып отырамыз. Дағы емнелер біздің игілігімізді қачырады. Біздің қайсыл адатымыздың, қайсы мінезіміздің кесепеті игілікті бізден қачырады. Ушул жөнүндө сөз кылып келатканбыз. Бүгүн кезектеги кесепет бул биздин асан кайгылыгыбыз дейбизби? Асан кайгы же болбосо кандай иш болбосун негатив, жамандыкка жорой берип. Бул өзү адамдын табияты ушундай негизи. Аллах субханаху ва таала Куранда айтат, силер жаман деген нерсенин балким жакшылыгы бардыр деген мааниде айтат. Бул эмнесе адамдар демек көп нерсени жамандыгын алгач жамандыгын ойлошот экен. Адамдын табияты ошондой окшойт го. Кайсы гана нерсе болбосун, дароо жамандыгын ойлойт. Менде да ошондой. Балким жакшы нерседир, бирок биринчи эле келген ой жаман ой. Биринчи эле келген ой терс ой. Биринчи эле келген ой бул кандайдыр бир негатив, Бул ушу адамды адам болуудагы аябай оор түйшүктөрдүн бири окшойт. Ушу жакшы ойлонууну үйрөнүү аябай оор мээнет. Бул өзүңдү өзүң улам кайтарасың ушул нерсеге. Улам кайтарасың өзүң. Койдурсаң, балким жакшыдыр. Мун үчүн сен туюмду, аң сезимди, менин ишин көндүрүшүң керек. Алдыңан чыккан окуя, алдыңан чыккан байланыш, сени менен болгон ар бир мамиленин сага жакшылык болуп калаары ыктымал деп өзүңдү өзүң ушул ойго көндүрүү аябай оор түйшүк. Бул жылдар менен калыптана турган мүнөз. Кээде өзүңө отчет бербей калган, өзүңө эсеп бербей калган учурда сөзсүз жаман ой келет. Сөзсүз. Балким ал адам такыр башка ойду айткандыр. Балким бул адам такыр башка ойдо сага мындай мамиле кылгандыр. Аны биз эгерде дайым өзүбүздү эсепке алып, дайым өзүбүздү ныкталган көзөмөлдө кармап турбасак, жана ушуну адатка айлантырбасак, ой деген ой баары бир жаманга кетет. Мына ушул жаманга кетип атып, жакшылык менен келаткан байланышты, жакшылык менен келаткан, бизге жакшылык алып келаткан, ийгилик алып келаткан мамилени да биз бузуп алабыз. Бузулган мамилелердин ополтодой үлүшү мына ушу биздин жаман оюбуздан. Биз ушундай деп ойлогонбуз. Мен ушундай деп ойлоп турмун. Мен муну мындай болот дептирмин. Мен кайдан билдим муну? Албетте биз кайдан билебиз? Биз келечекти билбейбиз. Ошондуктан биз акылды ырастоону үйрөнүшүбүз керек. Ар бир окуя, ар бир байланыш, ар бир мамиле, ар бир кубулуш балким Аллах Тааланын мага жөнөткөн бир жакшылыгыдыр деп аны карашыбыз керек. Ага терең мамиле, ага өткүрлүк менен изилдөө жүргүзүшүбүз керек. Балким ийгилик мына ушул жерде жаткандыр. Көздү ачкандан баштап, кечинде кайра уйкуга көздү жумганга чейин тегерегибиздин бардыгы ийгилик сарасеп салып карасаңыздар. Бардыгы ийгилик. Кимдир бирөө үйүн бүтүрдү, бул ийгилик. Кимдир бирөө машинесин жууду, бул ийгилик, бир иш бүттү. Кимдир бирөө той кылды, ийгилик. Кимдир бирөө тамак жеп бүттү. Бул да ийгилик. Ийгиликтүү тамагын жеп бүттү. Ийгилик бул жашоонун устуну. Бул жашоо аалам ийгиликтен турат. Жана биз бардык нерсени ийгиликтей кабыл албасак, жакшылык менен бүткөндөй кабыл албасак, өзүбүз ийгиликти түшүнбөй өтүп кетебиз. Демек бүгүнкү сабак бардык эле нерсени жамандыкка жорой бербеш керек. Этият болуу башка нерсе. Этияттык башка нерсе. Келаткан ийгиликти тосуп алуу үчүн ага дайым кучагыбыз ачык болуш керек. Ал үчүн биздин акыл жүгүртүүбүз, оюбуз позитивде болуш керек. Ушул адам эмнени айтып атат? Ушул адам эмнеге мындай бизге мамиле кылып атат? Балким жакшы күмөн жарым ырыс. Күмөн дегенибиз изилдене турган маселе. Ошондуктан ийгиликке кучак ачам десеңиз, жаман ойдон кутулуунун жолун билсеңиз, кандай гана нерсе болбосун, билиңиз. Аллах субханаху ва таала эч качан пендесине жамандык жөнөтпөйт. Аллах субханаху ва таала пендесине жамандык жөнөтпөйт. Аны биз жамандыкка айландырып алабыз. Биз өзүбүз кесепетке айландырабыз. Демек, акыбет күтө тургандай ойлонгонду үйрөнөйүз.